Ассаламу алейкум достор, кутманды кушак күн көрмейін. Бүгін жұма, 25 февраль 2022 жыл. Бұл жақтың адреси 105 километр МКАД, внешняя сторона Балашиха, микрорайон 1, микрорайон 1 май, дом 14 деп айтылат екен бұл автосалон Kia. Так, азыр бұл жаққа кирип, кәдімгідей тартып көргөзөбүз. Өткөндө тартып эле видеону. Ошонун уландысы бұл видео. Ким алып атат, ким канча машина алып атат, кандай условия менен алып атат, ошолорду полный тартып көргөзөм азыр. Өзүңүздөр көрө аласыздар достор. Видеону түрдүрбөй аягына чейин көрүңүздөр. Кудай буйруса, видео башталды. Здравствуйте. Можете, да, заполнить, пожалуйста? На каком автомобиле приехали? Kia Rio 599, цвет белый. Такси. Салам алейкум. Ага, спасибо. Да, сейчас. Ага. Могу же, да, снимать? Салам. Спасибо. 2000 years later. Негизи таксиде иштегениңизге канча болду байке? Мен такси иштеген эмесмин. Эми иштеп көрөсүзбү чыгып? Эмеге иним алып бердим. Иниңизге алып берип атасызбы? Жакшы. Иштейт. Ал таксиде иштеп жүрөт да иниңиз, негизи? Жакшы экен анда. Мен өзүм эмеде иштейм. Сервисте. Сервисте? Кичине машинаны түшүнгөнүмдө эме болгон киши жардам берип, жардам берип, алышып койгондо эле келдим. Не ремонт кыласыз байке? Машина. Машина? Мотор. Ходовой мотор, любой. Авторуста иштейсизби? Кайсы жеринде? Конькова иштейм. Коньковадабы? Жакшы экен анда. 12 жыл? Бир жерде иштеп жүрдүм. Жакшы экен анда. Зарплатасы канча ал жактын? Зарплатасы эми азыркы биздики норма час кылып койгон машинага каратып койду. 100дөн кем эмес. Жакшы экен анда. 150. Нормаль экен анда. Машина Ал жакта еще отпускнойлор да бар болуш керек, төлөп берет. Жылына 4 жума берет. 2 жумадан алабыз. Засой счет алабыз 2 жума кошуп, Кыргызстанга бир айга алып келебиз. Салам алейкум, кандайсыз байке? Жакшысызбы? Өсөптөр жакшыбы? Сиз сүйлөп коюңуз байке. Машина жөнүндө ошо машина алып атасызбы байке? Макул байке, рахмат, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Байке, ошо машина алып атасызбы? Ошол жөнүндө айтып берип коюңуз, кандай условия менен алып атасыз, кандай болуп атат, эмне үчүн бул бияктан алдыңыз, мисалы? YouTube'дан көрүп келдиңизби байке? YouTube'дан көрүп келдик, кичине мага дегенбиз. YouTube'дан көрдүк, звонок кылып байланышты, бардык офисиңерге. Сүйлөштүк, условиялар бизге бакын айтканда биздин жагдайга караганда ушундай эме экен. Выгодныйраак. Өздөрү дагы бакында учетко коюп какое-то время 3 жыл деди. 3 жыл. Өздөрүнүн атында болот экен, бизге ошол жагы жакшыраак болду негедир деген. Ошол алды. Эмне алдыга болгон ниеттерибизге жетели, жакшылыктар болсун. Жакшылап иштеңиздер эми. Эми 380 миң бердиңиздер да первоначально. Первоначально 380 миң бердик. Калганын ай сайын 38.800. 800ден. Мисалы бөлөк таксопарктарга караганда ошол условия удобный болуп атат да, мисалы байке турабы? Общий суммасы азыраак да. Бугандай эмени биз таксопарктарга кыдырып сураштырган. Сураштырган жоксуздарбы? Салондорго барып, салондон өзүбүз алып өзүбүз беребиз деп ойлоп атканбыз. Бизде бир причина бар, өзүнүн атына учетка койгонго болбойт. Булардын атына пока туруп турса, дальше дагы көрөбүз. Сиздердики ошондо российский паспорт экен да, байке? Жакшы экен анда. Эмеге зыян тийип калат, семейный пособие. Тура. Ипа ачканга болбойт экен бизге. Ошого бизге ошол жагы сал кызык турат. Тура. Ипа ачып алсаң башка нерселерин дагы какой-то минус болот экен. Минус болот, бөлөк жумушка да иштей албай каласың, тиги бул дегенде. Отчет берип туруш керек. Ошол жагына кызыгып, ошол жагына жакшы эле. Жакшы экен анда. Буюрса бүгүн алып калабыз деп ойлоп атабыз. Өзүңүз таксиде иштейсиз да байке? Укам дагы иштебейт, менде бизде укам болот. Буну арендага бересиздерби? Жакшы. Укам досу бар. Ошого беребиз. Жакшы экен. Өзүнөз 3 жылдан кийин өзүнөз актап анан кийин сатып бересиздер да. Мисалы дагы жакын арада дагы бир укам бар. Ал дагы келди. Если бул жакшыраак болуп келе турган болсо, дагы бир дагы өзү менен. Жакшы экен анда. Ошо шериф болуп карап деген. Шериф болуп. Жакшы экен. Ошондо мисалы 3 жылдан кийин делечи байке, мындай болуп атпайбы? 2022 болуп атабы бунун жылы? 25 бүтүп калат.
23 бүтүп алса, Кудай буйрса, 23 бүтсө, мисалы эми азыр 2018 жылкы машиналар канча болуп атат? 700-800 өйдө болуп атат да. Ошондорго сатып эткенсиздер да. Өзүн актап иши ошондой. По-любому Кудай кааласа. По-любому плюс табасыздар да. Чаман 3 жыл жүрүп берсе, анан нар жагын көрөбүз. Андай ниеттер бар, жакшы ниеттер ошолорго жетет. 3 жыл деген мындай өзүмен айтып көрөсүң, 3 жыл. Чынчына келгендечи. Ар кандай? Сен ойлоносуң, акчасы кандай болду, бериш керек. Тура. Ошондой жерлер бар. Штрафтар келиши мүмкүн, ар кандай, туура. Аны да учитывать этиш керек. Бир адам эле 3 жыл минбесе керек баары. Конечно. Водитель алмашат, унун характери кандай болуп аткан, айдай. Тура. Өзүң деле ойлосуң, жаңы машинаны алды бирөөгө берип койгон, бул деле сен кызык. Ойлоносуң. Конечно. Өзүң жакшы минбей эле бирөөгө берип койгон дагы. Ошондой эми. Бирөөбүзгө себеп болгон ушундай жардам бер. Алып айткандар да көп экен, кече ошол жерде офисинде отуруп 200 миң акчам бар, 250 миң акчам бар деп келгендер да бар. Бул балаңызбы? Ассаламу алейкум. Анан бирде эки бар, үчөөбүз келебиз. Жакшы. Школда каникулда. Жакшы экен байкей. Чоң рахмат, ийгилик ишиңизге. Ак жолтой машина болсун эми аз тиги машина чыгып атканда да тартып кетебиз го, тартабыз го. Жакшылап чыгат анан. Канча жерлерин кесип. Конечно, байкей. Биз по лизингмен алабыз да. Окупкач. Ошол келдик, сөзтүк. 38.800'дөн YouTube'дан көрүп эле, 38.800'дөн первоначально 380 миң берип. 380 миң бердик. 38.800'дөн 36 айга. 36 айга. Болду. Башка эч нерсеси жок экен. Договор түздүк. Продажа белгисинде 380 миң бердик деп. Заявление жазып өзүбүзчө договор түзүп. Болду, бүгүнкү назначить этти, азыр келип. Азыр машинаны алып кетесиздер? Алып чыгып кетесиздер. Дальше эмелерин пленкасын, лицензиясын өздөрү беребиз дешти. Айткан күнү келесиңер. Учетко коебуз дешти. Азыр ошондо машинаны алып айдап чыгып кете бересиздер. Анан кийин неме оформить эткенге келесиздер. 10 күндүн ичинде өздөрү чалышат. Лицензия чыккандан кийин сразу айдап чыгып бересиздер. Жакшы экен анда байке. Атыңыз ким болот байке? Таңшабап. Жанат. Темирман. Жакшы экен башка эмелерге караганда. Салыштырып көрдүңүз да, негизи общий суммасы арзаныраак болот бой бөлөк эмелерге карагандачы. Наличка алганда болуп калды. Ошондой эле болуп калат почти. 1 800, 1 800, 1 700 чыгып калат. Аны бирок биз бөлүп беребиз да. Эми машина өзү алып. Мына кече Путин байкебиз сүйлөшкөндөн кийин доллар да кымбаттап кетти, машиналар да кымбаттайт болуш керек. Биз дагы ошону ойлонуп калдык. Биз дагы бүгүн алып калсак, Вовремя болуп калыптыр да как раз. Где-то минимум 300 якын. Кымбаттайт бир топ эле. Доллар көтөрүп кетти. Башка доллар менен билет. Ошого поштаны көтөрүп Жакшы кылып атасыздар негизи. Вовремя болуп калды да бияк. Да, бул да ызычуу да тынчыганча да бир 1-2 жыл өтөт болуш керек по-моему. Тынчып калса экен эми. Машиналар каякта экен азыр? Же менеджер өзү алып келип көргөзөт бекен? 380 миң толук бердиңизби? Мисалы, могу комментарийге да жазып атышат да байке. 380 миң кымбат, анан 100 миң берип, 150 миң берип деле алып атышат депчи, мисалы. Алардын бирок эмеси месячный платежу 50 миң, 55 миң болуп кетти. Вот. Айына ошондой болуп кетти. Алса кыйыныраак болуп. Общий суммасы 2 миллиондон ашып кетет алардыкы, Ошондой болуп кетти. Аналар 3 жылга эмес, 5 жылга. 5 жылга экен алардыр. 5 жылга 4 миң, 55 миңден беришти. Мына эсептеп койсоң, 8 миң, 40 миң оякта, 40 миң. Где-то арендага берип койсоң деле 1800дөн күнүнө десе. Так, на Kia Rio-лор. Максимальный комплектация экен бул Kia Rio. Кожаный салон. Тормозы неме вот барабанный эмес, на дисковый. Машина кут болсун. Алайын деп атасыңарбы машина байке? Ондай договор түзүп официально. Кандай болуп калат экен? Жылы 2021 болуп калат экен. Бир да келиптир, машина алган дос баласы көп.
Халал дейсің. Халал. Ертерек бізден де қоймайсың. 8 мың дейміз. Уже даярдап қойған ғой бұларды. Еме? Жанат Бубукеев деген канал.